Саламатсыздарбы, кабарлардын күндүзгү чыгарылышы менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Парламент депутаттары диний уюмдардын өкүлдөрүн аскерге кызмат өтөөдө мамлекетке акча төлөө аркылуу бошотууну сунуштап жатат. Бул боюнча мыйзамга толуктоолорду киргизүү бүгүн жогорку кеңештин отурумунда каралды. Долбоорго ылайык диний ишенимдери аскерге барууга жол бербеген жарандар мамлекетке 18 000 сомдон төлөшү керек. Бирок бул сунуш бир катар эл өкүлдөрүнүн сынына кабылды. Аталган мыйзам дин уюмдарынын өкүлдөрүнө артыкчылык берип коет. Турсунбай Бакир уулу аскердеги кызматтан баш тартуу үчүн 18 000 сом абдан аз сума экенин билдирди. Бүгүнкү өтүп жаткан парламенттик жыйында жакында башкы прокуратура тарабынан Республика фракциясынын депутаты Урмат Аманбаева жана Ар-Намыс фракциясынын депутаты Каныбек Осмоналиевге козголгон кылмыш иши боюнча депутаттык комиссия түзүү сунушталды. Эл өкүлдөрү бул боюнча прокуратурадан билдирүү келбегендиктен аталган органдын жетекчилерин чакыртып, депутаттарга козголгон кылмыш иши боюнча маалымат угуу керек экендиги айтылды. Башкы прокуратура депутат Урмат Аманбаеваны кылмыш кодексинин 303 беренесинин 2 бөлүгү боюнча 27 октябрда кылмыш ишин козгогон. Ал эми 31 октябрда Каныбек Осмоналиевге Кыргыз-Орус Славян университетинин медицина факультетине 24 студенттин мыйзамсыз кабыл алынышына байланышы бар деген негизде иш козгогон. Фергана өрөөнүндөгү чектеш өлкөлөрдүн ортосундагы чечилбеген саясий чек ара маселелери бул аймактын ар тараптан өзгөчө экономикалык өнүгүүсүн артка тартып жатат. Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан өнүгүүнүн ар кандай жолун тандаганы менен бул өлкөлөрдү бириктирген көйгөйлөр көп. Мисалы, Фергана өрөөнүндөгү суу, жер тартыштыгынан улам чыр чатактардын чыгышы, чек ара жабылып соода мамилелеринин солгундашы. Бул көйгөйлөр саясаттан бошобогон чиновниктердин көңүл сыртында калып турган маалда маселени чечүүгө Фергана өрөөнүндөгү лидер айымдар, бейөкмөт уюмдар киришти. Бүгүн алар бир аянтка чогулуп, Фергана өрөөнүндөгү коркунучтар менен перспективаларды талкуулашты. Конфликты 90-го года, конфликты 2010 года. 90-2010 жылдардагы чыр чатактардын Баткен окуясынын чыгышына биринчи кезекте суу, жер ресурстарына болгон талап себепчи болгон. Дагы бир коркунуч диний фактор. Кыргызстанда, Тажикстанда жана Өзбекстанда тыюу салынган диний экстремисттик саясий уюмдар баш көтөрүп, таасирин тез темп менен жайылтып жатат. Фергана өрөөнүндөгү жумушсуздук, эмгек миграциясынын күч алышы аймактагы абалды дестабилизациялашы мүмкүн. И в Кыргызстане, и в Узбекистане, и в Таджикистане они... Бул темага кененирээк кабарлардын кечки чыгарылышында кайрылабыз. Коңшулаш Өзбекстан чек арасы аныкталбаган 22 аймак жайгашкан Жалал-Абад облусунда дагы бир чек ара бекети ачылды. Бир канча социалдык көйгөйлөрдөн, майда уурулардан жана өз ара пикир келишпестиктерден тажаган мындагы жашоочулардын коопсуздугу эми бир топ бекемделди. Аталган чек ара бекети 40 орунга ылайыкташып, чек арачылар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Чек ара бекети кандай милдеттерди аткарат, кененирээк кечки чыгарылышыбыздан толук көрө аласыздар. Ал жерлер мурунку мал уулук болгон жерлер, ал жерлер мурун көп адам катташуу токтобогон жерлер, ал жерлер мурун аткезчилик жол менен өтүп жүргөн жолдорду бөгөт коюу үчүн ошондой жумуштар аткарылууда. Мурун көбүнчө баягы жергиликтүү калктын түшүнбөгөнүнөн көп көйгөйлөр чыкчу. Азыр деген барган сайын чек ара тилкеси аныкталган сайын анан чек арада көптөгөн жумуштар аткарылганы байланыштуу элде түшүнүк пайда болду. Ошонун негизинде ушул чыр чатак деген, түшүнбөстүк деген көйгөй маселелер барган сайын азыртан азаюуда. Жогорку кеңеш саламаттыкты сактоо министрлигине Талантбек Батыралиевдин талапкерлигин колдоду. Мындай чечим бүгүн 5 ноябрда парламенттик жалпы жыйында кабыл алынды. Бардыгы болуп 92 депутат каттоодон өтүп, 91 депутат макул, 1 депутат каршы деген добуш беришти. Эскерте кетсек, саламаттыкты сактоо министрлигине талапкер КСТП фракциясы тарабынан сунушталган. Кыргыз таеквондочуларынын чет мамлекеттерге чыгуучу жолдомолору башка өлкөлөргө сатылып кеткени ачыкка чыкты. Ошондой эле кыргыз спортчуларынын атынан башка өлкөнүн спортчулары турнирлерге катышып жүргөнү да далилденген. Бул тууралуу Түштүк регионундагы таеквондо ассоциациясынын мүчөлөрү бүгүн маалымат жыйынында журналисттерге билдирди. Мамлекеттин спорт тармагынын өнүкпөй жатышына каржы маселеси эмес, спорттун олимпиада түрүндөгү системалык коррупция жүрүп кеткени жана бул коммерциялык ишканага айланып кеткени себеп дейт ассоциация.
ассоциация мүчөлөрү. Ошондуктан биздин таэквондочулар эл аралык турнирлерде акыркы орундарды алып жатат. Мисалы, жакында эле Азия оюндарында Кыргызстандын атынан 6 спортчу катышып, ийгилик жарата алган эмес. Эмнегедир бизде Кыргызстанда биздин оюбуз боюнча эмне татыктуу жигиттер жок калды беле. Булар деген бизди билбейм, бизди ушундай деңгээлге алып келген квоталарды сатышкан. Квоталарды сатып, биздин Кыргызстандын атынан казак жарандары, бул бир эле факт. Дагы белгисиз кандай дагы мамлекеттер, коңшош мамлекеттер сатышкан. Бир нече квоталар Казакстанга өтүп кеткен, бул сатып ийген. Жакында президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандагы спорттун криминалдашып кетишине каршы күрөшүү тууралуу расмий билдирүүсүнө ылайык Таэквондо ассоциациясынын Түштүк областык өкүлдөрү спорт тармагындагы жеке кызыкчылыктарды ачыкка чыгарып, прокуратурага кайрыларын айтышты. Ошону менен бирге ассоциациянын президенти Алексей Пактын криминалдык чөйрө менен байланышы тууралуу Ош шаарынын жана областтын спортчулардын деңгээлине айтылган айыптоолору негизсиз экенин билдиришти. Ассоциация мүчөлөрүнүн айтымында акыркы кездерде аларды номерсиз унааларда белгисиз адамдар көп убакыттан бери аңдып жүрүшөт. Буга чейин да белгисиздер үй бүлөсүнө чейин коркутууларды жасашкан. Маалымат жыйынында мындан сырткары спортчуларга шарттар түзүлбөгөндүгү, 20 жылдан бери колдонулуп келген спорт шаймандарынын эскилиги жетип калганы менен буга көңүл бурулбай жатканы да айтылды. Реформа жүргүзүш, ушул криминал коррупционный тазаланыш коомчулук ошол себептен алсырап атат. Ушундай ыплас, өзүнүн коррупциялык схемалары менен эки кол менен маалынган кылмышкерлер биздин таэквондонун жана башка спорт мисалы уюмдарын жетектеп атат. Ошол үчүн биз деген талап кылабыз, адилеттүүлүк жолунда, акыйкат жолунда ушул коррупционерлерден жана криминалдардан тазалаш, реформа жүргүзүш. Ушундай эле жүйөлөрүн айтып, бүгүн Бишкектеги айрым таэквондочулар маалымат жыйын өткөргөн. Бирок Кыргыз Республикасынын таэквондо ассоциациясынын жетекчилиги өз дарегине айтылган сындарды четке кагып, алардын атына шек келтиргендерди сотко берерин кабарлады. Уюм башчысы Алексей Пак ассоциация түптөлгөндөн бери мындагы бир дагы спортчу криминалдык топторго тартылган эмес. Айрым мүчөлөрдүн орунсуз айтылган публисттик сөздөрү Кыргызстандын эл аралык спорт аренасындагы имиджине зыян келтирерин Пак кошумчалады. Ушуну менен кабарлардын бул чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Ал эми сиздерди кесиптешим Борбор Азия жаңылыктары менен тааныштырат. Ушуну менен кабарлардын бул чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.